Кыргызстандык чыгарачылар Өзбекстандын жарандары менен таш ургулашты. Кыргыз-өзбек чыгарасында Кыргызстандын аймагына мал жайып чыккан Өзбекстандын жарандарынын айынан чыр орун алды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында вице-премьер-министр Акрам Мадумаров билдирди. Анын айтымында чыр Кадамжай району менен Өзбекстандын Сохан кабындагы чыгарада орун алган. Сохан кабынын жашоочулары Кыргызстандын аймагында мал жайып жүрүшкөн деп маалымдады Мадумаров. Эки мамлекет ортосунда жайыттарды колдонуу боюнча келишим жок болгондуктан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чыгара кызматынын кызматкерлери Өзбекстандын жарандарынын артка кайтууну талап кылышкан. Алар өз кезегинде аскер кызматкерлерине таш ыргыта башташат. Мындан кийин чыгарачылар абага ок атууга аргасыз болушкан. ЖМКдын маалыматына ылайык окуя 1-майда эле болуп өткөн, бирок коомчулукка бул тууралуу азыр гана белгилүү болуп турат. Мадумаров учурда өзү кыргыз-өзбек чыгарасында абал туруктуу экенин ишенимдүү айтты деп Вести Кейжи билдирди. Кыргызстанда дагы 28 адам коронавирус жуктурду. Жалпы саны 871. Бүгүн 6-майга карата Кыргызстанда дагы 28 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбол Түзүнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек шаарында жана Чүй, Баткен, Жалал облусуна катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 871 адамга жетти. Акыркы суткада 14 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Жан катталган бейтаптар Бишкек шаарында 16, Чүй облусунда 2, Баткен облусунда 4, Жалат облусунда 6. Булак маалымат Кейжи. Кыргызстанда коронавирустан дагы бир аял каза болду. Өткөн сутка ичинде Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында COVID-19 вирусунун формасын 67 жаштагы бир аял каза болду. Анда ошондой эле эки тараптуу пневмония, полиоргандык жетишсиздик синдрому жана баш мээсинде шишик диагноздолгон. Мындан тышкары бейтап порталдык гипертензиясы менен боордун циррозунан жана эксудативдик плевриттен жабыр тарткан деп билдирди Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбол Түзүнбаев. Кыргызстанда коронавирус инфекциясы диагнозу менен жалпы 12 киши көз жумду. Булак аргумент Кейжи. Асель Кадырбекова тушу көрүнгөн видеосу менен бөлүшүп тепкиде калды. Ырчы Асель Кадырбекова жеке баракчасына тушу ачылган видеосун жүктөп катталуучуларынын кыжырын кайнатты. Айрым катталуучулар анын нике шакегинин жоктугуна басым жасашып, ажырашкандан кийин айныдым деген пикирлерин калтырышууда. Булак аргумент Кейжи. Спортқа қойылған акчалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер.